Башым ооруп, жүрөгүм кысылат, сөбөктөрүм жылып ооруйт. Бирок анализ таза чыкты. Молдого дем салдырамбы? Мындай симптоматика менен өтө көптөр келет бизде. Өзгөчө ушу коронавирустун кесепети ушундай болуп атат. Жүрөгү кысылат, дем алышы начар болот, тез чарчай берет, тердей берет. Башы көп ооруйт, алсыз боло берет. Албетте жакшы болот мындай адамдар. Эң биринчи мындай адамдарга дем салыш керек. Нервин туура орнап келип, жана ички дүйнөсүн турмак, ички аппаратын дагы тазалаш керек. Албетте өзүнө келтире турган, күч кубат кошо турган, иммунитетти көтөрө турган жана ички ичегиси, ашказанын тазалай турган дары-дармек керек. Аялдарга тампон бар экен го, толук маалымат бериңизчи. Тампон ал албетте жакшы ачытылган кристалл хинттен турат, хелбадан турат жана тимин дагы майын аралаштырмасы менен жакшы оливкага ачытылган курамындагы ушундай тампон. Бүгүнкү күнү ал тампон өзгөчө ушу аялдардын жыныстык органына тиешелүү дарттарга жакшы жардам берип атат. Ошол эле миом болобу, киста болобу, же эрозия болобу, ушул сыяктуу ооруларга абдан жакшы шифасын берип атат. Ал албетте биздин авторский ишибиз. Суюктук май түрүндө келип алса, өздөрү үй шартында тампон кылып сала берсе болот. Качан акция болот? Пенсионер болом. Пенсионерлерге биз үй шартын балдарынын каражаты жок болуп, же балдары жок болуп, алыс тарапта болуп, өзү муктаж болсо, биз албетте акциясы жок эле келсе, пенсионлук китебин ала келсе, биз аны акция менен, акциясы жогу дагы баасын ылдыйлатып жардам беребиз. Мектепте окуп жүргөндө канча кыз менен сүйлөшкөнсүз? Мектепте окуп жүргөндө канча кыз менен сүйлөшкөм. Мен ойлойм, ал убакта бир сүйлөшүү деген кыйынга турчу эле. Кыздарга үйүнө барсак да чыкпайт эле. Көчөдөн ары бери барсак эле жылмайып күлүп, жакшы сөз сүйлөшүп койсок эле сүйлөштү деп аталат эле. Ошондойлордон бирин экин болсо керек деп эсептейм. Кайын сиңдим ачуусу келет, эч ким менен сүйлөшпөйт, турмуштан ажырашкан, синометке жатып дарыланса болобу? Ушундай абалдагы бул жактан эми психикалык жактан жабыркаган адамдар көп келет. Турмуштан жакшы туура келбей калганынан, жашоо турмушунан сапкы көп кыйынчылык көргөндөрдө, өзгөчө жашоодо күйөөсү аялы өзү ыркы келишип жакшы болбогондордон мындайлардан көп келет. Ошол учурда жакшы эле жашап келатып эле, жашоолору ойрон болгондордон аз эмес, иши болуп келатып эле, же болбосо ден соолук жакшы болуп эле тез эле бир жери ооруп калып, жадаласа керек болсо жана раковый ооруларга туушар келип эле, жакшы жүргөн бала же күйөөсү ажырашып кетип эле, ушундай шарттар менен келгендерге биз айтабыз, бундайга эң негизги көз тийди деп айтабыз, же кандайдыр бир сыйкыр. Жашоонда өзгөчө ажырашкандар, ажырашып кайра үйлөнгөндөр, мурунку үй бүлөсү же абысыны кайсы бири жумушта чогуу иштегендери бүгүнкү күнү абдан мода болуп кеткен. Бардык эле адамдар ушул жакка өтө берилип кеткен байкап атабыз. Бири-бирине сыйкыр кылганды оңой ойлойт дагы, тез эле ошого бара коюшат. Сыйкырчылар да өзгөчө көп ушу маалыматтарда же интернеттерден оңойлоп таап алып эле, барып эле мен сенин сүйгөнүңдү кайтып берем, же жаман көргөндүңдү жакындатып берем деген сыяктуу эле турмушуңду оңоп берем, жолуңду ачып берем деп эле ушундай түркүн сыйкырлар кылган кесепетинен мына ушундай жашоо ушундай болуп эле туруп эле ойрон болуп атканын байкап атабыз. Албетте андайларга эң биринчи дем салдырыш керек. Келип дем салдырса, жатаканасы жок болсо мен айтам, бизде андайды биз практиковать эте элекпиз, жатакана жагынан биз жардам бере албайбыз. Бирок ушул эле бизде рецепшнде биздеги иштегендер кайсыл жерде жакыныракта жатакана ыңгайлуу арзаныраак жатакана бар экенин айтып берет. Барып келип дарыланса, 7 күн ашып кетсе 10 күн бизге келип кетип дарыланса жакшы болуп калат. Акитаж дарыбы?
Сиздин дарылар кандай? Кайсыга ишенип ичебиз? Албетте эң биринчи дарыга ишенип айыкканда жакшы болот. Ишенбей эле таасир берген дарылар да аз эмес. Биздин дарылар нукура Курандан жана сүннөттөн келген дарылар. Андан тышкары дарыларды биз пайдаланбайбыз же пайдалана элекпиз. Андыктан биздин чөп дарылар, дары-дармектер жана дем салуу жолу менен, хижама жолу менен, ислам жолу менен келген ыкма болгондуктан биз ишеничтүү түрдө сөзсүз жардам берет деп айта алабыз. Башка Акиташ же Угор кошун тууралуу мен айта албайм, айткым да келбейт. Өзүбүздүн дарылар тууралуу мен ишендирип ошол шифа берет деп айтып кете алам. Эмнени жаман көрөсүз? Эки жүздүүлүк калп айтуу. Бут, бөйрөк, ашказаным ооруйт. Сиздерге барсам болобу? Букет оорусу бар экен. Бут ооруларга бөйрөктө байланышкан болот. Желкеси, аркасы оору, бир точкасы сыздап оору берген албетте боорго да байланышкан болот. Деги эле кайсы бир өзүнүн колундагы заключениясы, кандайдыр анализ болсо ала келсе жакшы болот. Же болбосо ушул кайсы ооруган жерлерин бизге келип айтып берип, бизден консультация алып дарыланып кетсе, мен ойлойм жакшы болот. Ата-энеңиз жаныңызда болсо, эмне кылмаксыз? Жалбарып кызмат кылмакмын өзгөчө орозо убагында. Бейишти биз башка жакта иштейбиз. Бейишти каяктан бир тетиги башка жакка барып ошол жака зыярат кылып деп башка жактан иштейбиз. Башкаларга абдан жакшылык кылганга аракет кылабыз. Бейиш ошол ата-эне өзгөчө энеге кызмат кылса, ошол бейиш. Мен апама кызмат кылып, Аллахтан бейишти сурамакмын. Эмнени эстегенде жылмаясыз? Биз бала кезде абдан бүгүнкү күнгө салыштырылып абдан таң калам. Биздин досторубуз нукура натуралдуу интернеттеги дос эмес. Жегенибиз нукура колдо турган нукура табигый таптаза нерселер эле, ошолорду эстеп абдан кубанам. Рахаттанам ушу биз колдон жасалган клюшка менен хоккей ойноп, кандайдыр бир жел чыгып калган кичинекей топту таап алып, ошол менен футбол ойноп, арыктан агып аткан сууларды ичип оорубай жүрүп, ошол кезде эстегенде албетте абдан кубанам.